Ал жерде көрүнүп турат, Фарид Ниязов качып баратат. Таяк жеди. Таяк жеп калбайын деп качып баратат. Качып баратып ак түстөгү унаага отуруп кеткен. Анан бул жерде каяктагы уюштуруучу. Массалык башаламандык дегенде уюштуруучу болот негизи. Анан аткаруучу да болот да сөзсүз түрдө. Бул соучастниктер. Бүгүнкү күндө кылмыш иши бар, бирок анын алкагында аткаруучулар жоопко тартылып жатабы? Жок. Жок. Эгерде тартылып жатканда андай маалыматты МВД бермек. Аткаруучуларды тапсак болобу? Баары видео, фотодо жайнап атпайбы? Кана анда аткаруучулар? Массалык башаламандык болду дегенде аткаруучулар гана. Уюштуруучулар болсо сөзсүз аткаруучу болуш керек. Демек, бул жерде мен бир гана мындай саясий өңүттөгү иш деп баа бере алам. Негизи Фарид Ниязов мындай политтехнолог деп коет го, жанагы саясий маселелерди жакшы билген адам катары өзүн көрсөткөн да буга чейин. Мен ойлоп атам, шайлоого чейин чыгаруу максаты бар. Кызыктар тараптардын, кызыктар адамдардын. Болбосо чыгаруу же чыгарбай туруу, 10 январга чейин чыгарбай туруу максаты бар го деп ойлоп атам.